Кандайсыңар достор? Мен жүйөлүү себептерге байланыштуу көптөн бери каналда көрүнбөй калдым. Эми кайрадан жигердүү иштеп, жакшы видеолор менен бөлүшө баштайм. Ага чейин мен бүгүн силер менен бир жагымдуу жаңылык менен бөлүшкүм келип жатат. Анткени буга чейин Азаттык уйналгысы 2019-жылы, жаңылбасам күз айларында мен коррупцияны кантип жок кылам деген сынак жарыялаган макала видео боюнча. Анан мен ал сынактан бүгүн ошо 3-3 айда 2020-жылы ошо 3-орун алып, ушундай сыйлыктарга ээ болдум. Акылдуу саат, мындай 2 китеп, анан диплом. Ушул жагымдуу жаңылыкты айтып, анан муну эмне үчүн айтып атам? Мынакей. Ал макалада эмнелер жөнүндө жазылган? Ал макала мен коррупцияны кантип жок кылам деген макала болчу. Ал буга чейин мен силерге сунуштап жүргөн Грузия кантип реформа жасай алды китебинен мен мисалдарды алып, Кыргызстан мисалында жазып, конкурска катышкам. Бүгүн жеңүүчү болуп отурабыз. Анан булар менен мен силер менен бөлүшкүм келип атат. Мынакей мен акылдуу саат утуп алдым. Акылдуу саатты азыр чогуу ачып көрөлү, кандай экен, эмне экен дегендей. Анан бул аябай бүгүн жакшы датада куттукташты Азаттыктагы. Эми Кудай буюрса, силер менен акылдуу саат, акылдуу технология, негизи баары эле акылдуу болуп атат. Бир эле биз калдык окшойт, акылдуу боло элек. Мынакей достор, кандай саат экен, мындай MS Fit деп окулабы айтор. Мынакей. Мындай саат экен. Эми Кудай буюрса, негизи мен китеп менен бир спортту тандап алган жакшыраак. Ал жөнүндө мен кийинчерээк дагы толук айтып берем. Биякта биздин бул саатыбызды айтор биягында мындай китепчеси, мындай күч кубат бере турган, жем бере турган зымы, мына саат өзү. Кудай буюрса, муну карап, спортчулар карап мыкты дагы көбүрөөк чуркайын десе, биз көбүрөөк дагы китеп окуйт деп китеп окуйт окшойбуз. Анан достор, мен эмнени айткым келип атат силерге? Андан кийин ушул Азаттык уйналгысы бизге андан кийин мындайынан жакшы китептерди берди. Биринчи бул китептен аябай оор китепти да ачып барактай элекмин ошо бүгүн алгандан бери. Азыр барактайлы. Бул китепте негизинен Раматылык Уланбек Эгизбаевдин эмгектери жазылыптыр. Анын эмгектери жана анын мындай ал жөнүндө жакшы баягы өмүрү өтүп кеткенден кийинки үй бүлөсүнүн учурлары, ата энесинин учурлары, сүрөттөрү берилиптир. Китеп орус тилинде экен. Кудай буюрса бул китепти да окуп, мен силерге дагы бул китеп жөнүндө айтып берем. Китеп аягында мыкты сапатта басылыптыр. Ошондой эле мындай мыкты макалаларды, мыкты материалдарды, эмгектерди жаратып кеткен Улан Эгизбаевдин эмгектери мындай мыкты китепте басылбаса болбойт. Андан кийинки китеп бул Айтматовдун Элдеги элеси. Бул Азаттык топтогон эскерүүлөр. Залкар жазуучубуз Айтматов жөнүндө элибиз кандай эскерет, ошол макалалар ичинде камтылыптыр. Бул дагы аябагандай жакшы китеп экен. Мынакей муну дагы биринчи ачып атам. Китептин жыты өзүнчө бир керемет. Баягы китептин өзүнүн турган турпаты дагы мына карасаңар, түшүнгөн кишиге, китепти сүйгөн кишиге бул аябагандай сонун нерсе. Биякта дагы Айтматовдун сүрөттөрү менен берилиптир ичинде. Бул дагы аябай жакшы китеп экен, ичинде орусча, кыргызча макалалар жазылыптыр. Мынакей бул эки китеп боюнча дагы мен кийинки берүүмдө айтам. Мынакей достор, бул нерселерди мен эмне үчүн айттым? Ушундай Кудай буюрса китеп окуй берсек, бул жөнөкөй эле кичинекей бир сынак. Китептин кичинекей бир макаласын жазып сынакка катышып, мындай кичинекей сыйлыкка ээ болуп, эгер көптөгөн китептерди окуп, көптөгөн китептердеги айтылган жакшы мыкты үлгүлөрдү ишке ашырсак, дагы көптөгөн ийгиликтерге жетебиз, өлкөбүздү да өнүктүрөбүз деген ой тилек менен ар бир китепти окуйлу достор. Анда көрүшкөнчө.